Жакшы маселени көтөрдүңүз. Бул бүгүнкү күндө жактоочулардын жазык процессуалдык кодекс боюнча укуктары тергөөчү менен прокурордукундай эле. Бардык укуктар берилди. Азыр мына сотко чейинки өндүрүштеп мөөнөтүн 10 күн белгилеп атабыз түшкөн арызды. 10 күндө бүтпөй калса, кээ бир учурларда гана прокурордун макулдугу менен 20 күнгө узарышы мүмкүн. Болбосо 10 күндө же арыздан баш тартат, же кылмыш ишин козгойт да, жана мөөнөттөрүн так койдук. Ушул жерде да биринчи чакырылгандан баштап жактоочуну алып келет бүгүнкү күндө. Жактоочу катышат. Анан экинчи маселе, мына кодекстин талаптары боюнча биз жактоочулардын укугун кенен койдук. Бирок жактоочулар да өзүнүн профессионалдык деңгээлин, анан жоопкерчилигин күчөтүш керек да. Бүгүнкү күндө жактоочулардын көпчүлүк пайызы мыйзамды жактабайт да. Ошол өздөрүн жактаган адамдардын кээ бир учурларда аксатып иштерди өтө создуктуруп жиберип атат. Бул эми эки жагынан сиз айткандай жумуш тартибинде бул жөнгө салына турган маселелер. Рахмат.